Ассаламу алейкум, урматтуу Москва Кыргызстан каналынын көрөрмандары, биздин катталуучулар. Биздин Москвадагы сапар карыды, буюрса Кыргызстанга кетип атабыз. Дуа кылып туруңуздар туугандар, Кыргызстанга аман эсен жетип алайлы. Буюрса Кыргызстандан жакшы видеолорду, мекенди сагынган катталуучуларыбыз үчүн Кыргызстандан видеолорду тартып сіздерге көргөзгөнгө аракет кылабыз. Достор, аэропорт Домодедовонун ичине кирдик. Ушул жердин өзүнөн ПЦР тапшырып кетсеңиздер болот экендир. Регистрациядан башталышынан бир 2,5 саат мурун келсеңиздер, жарым саат заявка бергенге убакыт кетет экен, 15 мүнөт, жарым саат. Заявканы онлайн берип, онлайн төлөп, короче, интернети бар телефон менен, анан картада акча болуш керек экен, ошо. Оплата только через онлайн экен. Ошол туугандар, аэропортко 2 саат алдын келип күтүп турсаңыздар болот. Аэропорттун ичинде мондай унаалар бар экен. Баалары жок экен, бирок музей сыяктуу кылып коюп коюптур. Ушундай туугандар. Буюрса Кыргызстанга учуп баратабыз. Булар Citroen'ler экен, французский машина Citroen. S5'тин биринчи үлгүлөрүнөн экен. Исторический машиналар. Караңыздарчы. Дөңгөлөктөрдү караңыздар, трактордун дөңгөлөгүндөй экен. Французский машиналар экен, 1929 жылдан чыгарылып баштаган. 1924төн 35 жылга чейин чыгарылган экен. Бул жерге маркаларын да жазып коюптур, жылдарын. 28-ден 32 жылдарга чейин чыгарылгандар. Лобойлорун караңыздарчы, үйдүн терезесинде экен. Биринчи мотоциклдар. Дагы 27-ден 38 жылдарга чейин чыгарылган унаалар. Форд дейт, бул жерде Фордтар турат, американский. Страна Англия, Германия дейт. 32 жылдан 37 жылга чейинки 21 аттын күчү, 3 ступенька трансмиссия. Максимальный скорость 90 км/час. Ушундай туугандар. Бул жерде дагы французский унаалар турат. Мишель Ират SP1 дейт. 1929 жылы чыгарылган экен. Масса 500 кг, максимальный скорость 95 шақырым 1 саатына. Трансмиссия 4 ступенчатая механика. 500 кг экен салмагы. Ичинде ал көргөзүп коюн сиздерге. Артына 2 адам, алдына 2 адам отурса болот экен. Мындай сырты чоң көрүнгөн менен ичи аябай кичинекей болот экен. Порогтору вообще необычный.
жерде дагы французский Mazis Coupe Mi 1927 жыл сынаган. Салмагы 850 кг, максимальная скорость 80 км в час. Четырехступенчатая трансмиссия. Тут вообще спортивный купе турат. Итальянский екен, Fiat биринчи маркалары. Салмагы 785 кг, 22 аттуу күчү, 4 ступенчатый механика, 78 км в час, максимальная скорость. 1925-1929 жылдары чыгарылган Fiat'тар экен туугандар. Мурда көрдүңүздөр беле ушундай унааларды? Мен биринчи жолу көрүп атам. Жерде Peugeot бар дейм, Peugeot французский. 700 кг, максимальная скорость 59 км в час. 11 аттын күчү бар экен, 3 ступенчатая механика. 1924-төн 29 жылдарга чейин чыгарылган унаа экен туугандар. Ушундай аэропортто кыскача репортаж унаалар боюнча. Бирок бааларын жазбаптыр. Fiat. Баалары боюнча тамашалашып атам анын комментарийге. Сөгүп жатып калбаңыздар, музейде турганын баасын жазмак деп. Ушундай туугандар. Бул жерде ягуарлар турат го дейм. Бирок ягуар не билем экен, окшош экен, бирок ягуар эмес экен. Американын машиналары. Wheels Everland 96А. Страна США, масса 1 тонна 50 кг. Максимальная скорость 60 км в час. 32 аттын күчү, 4-ступенчатая механика. 1926-дан 29 жылга чейин чыгарылган экен. Ушундай достор. Туугандар, самолетко отуруп атабыз. Самолетко отуруп Кыргызстанга барып калабыз. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Перевести в авиарежим все электронные устройства с функцией передачи данных. Отключить и убрать вручную кладь электронные устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Перенесенных на борт самолета запрещено. Проходов самолета. Напоминаю вам, курение, употребление спиртных напитков, принесенных на борт, запрещено в течение всего полета. Для комфорта пассажиров на борту предсказан электрон. Мекен туугандар, буюрса Ошко учуп келдик. Азыр паспортный контролдон өткөнүн баратабыз, буюрса Ошко аман эсен учуп келип алдык.